Түз эфирде өлкө аймагынан алынган акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. Студияда Сайфуддин Мурзаев, саламатсыздарбы. 14-17 сентябрда Баткен облусунда мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде болгон куралдуу конфликтте Кыргызстан жарандары курман болгондугуна байланыштуу бүгүн Кыргызстан азан күтүүдө. Президент Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка кечээ кол койгон. Жарлыкка ылайык өлкөнүн бүткүл аймагында ошондой эле чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргызстандын мамлекеттик туулары ылдый түшүрүлүүдө. Маданият мекемелерине жана телерадио компанияларына улуттук аза күтүү күнү оюн зоок иш-чараларын жана берүүлөрү токтотулат. Бүгүн 19 сентябрь саат 8:00 карата Ош облусунун Чоң Алай районунда жана Баткен облусунда мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде абал чыңал бойдон калууда. УКМКнын чек ара кызматынын маалыматына ылайык 18 сентябрдан 19 сентябрга караган түн тынч өттү. Ого атышууну токтотуу тууралуу келишимди бузуу катталган жок. УКМКнын чек ара кызматынын кыргыз-тажик тилкесинде жайгашкан бөлүктөрү күчөтүлгөн режимде иштеп жатышат. Сүлүктүү Разаков Баткен жолдору ачылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Ошондой эле Ош Разаков Баткен 4 көчө автожолу дагы ачык. Унаалар кадимки нукта каттап жатат. Кадамжай жана Баткен унаа жолунда жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жарандардын коопсуздугун камсыз кылууда жеринде иш алып барууда. Тышкы иштер министрлиги 14-17 сентябрда болгон окуяларды Тажикстан тарабынан алдын ала пландалган куралдуу баскынчылык актысы катары баалайт. Тажик тараптын куралдуу кол салуусунун натыйжасында 19 сентябрга карата Кыргызстандын 59 жараны каза болуп, 144 жараны жарадар, 140 миңге жакын адам эвакуацияга мажбур болду. Эбегейсиз зор материалдык зыян келтирилди. Биз Тажик тараптын Кыргызстан куралдуу агрессия жасады деген негизсиз айыптоолору жоопкерчиликти жана күнөөнү Кыргызстанга жүктөө аракети деп эсептейбиз. Алар Кыргызстандын коргонуу аракеттерин дискредитациялоого багытталган кеңири жайылган дезинформациялык кампанияны баштады. Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин жана башка компетенттүү органдарынын маалыматы чындыкка дал келбейт деп жоопкерчилик менен билдиребиз. Бизде агрессиянын башталышы, тажик аскерлери жасаган мыкаачылыктарды жана кылмыштарды чагылдырган далилдер, фото жана видео материалдар бар. Керек болсо Кыргыз тарап бул далилди берүүгө даяр. Тажикстан Бириккен Улуттар уюмунун уставында бекитилген аймактык бүтүндүк, мамлекеттик чек аралардын кол тийбестиги, эл аралык талаш-тартыштарды тынчтык жолу менен чечүү, күч колдонбоо жана күч колдонуу менен коркутпоо, ошондой эле адам укуктарын жана эркиндиктерин сыйлоо сыяктуу фундаменталдык эл аралык принциптерди одоно түрдө бузган жана башка эл аралык документтердин жоолору бузулган деп билдирди Тышкы иштер министрлиги. Акыркы күндөрү Кыргызстанга каршы маалымат согушунда кызыктар тараптар эки өлкөнүн ортосундагы мамилени курчутуу фактыларды тескери бурмалап, Кыргызстанды терс өңүттө көрсөтүүгө аракет кылууда. Бул тууралуу УКМК билдирет. Социалдык тармактарда Кыргызстандын жарандардын атынан фейк аккаунттар түзүлүүдө. Алардын арасында Саатбек Айгамбердиевдин атынан жазылган аккаунт өзүнө эч кандай тиешеси жок экенин айтат. УКМК социалдык тармактардан колдонуучуларын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн мындай жалганчылыкка, чагымчылыкка алдырбоого жана өздөрүнүн жеке маалыматтарын кызыктар күчтөрдүн Кыргызстандын жана анын жарандарынын кызыкчылыгына каршы пайдалануусуна жол бербөөгө чакырат. Такталбаган маалыматтар, фейктер жана бир тараптуу кабарлар азыр дүйнөдөгү бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы куралдуу кагылышууну ушундай чагылдырып жатышат. Өз кезегинде серепчилер окуяны тажик тарап алдын ала даярданган жана Кыргызстанга каршы агрессия болду деп сыпатташууда. Албетте жаңжалды калыс чагылдырган массалык маалымат каражаттары дагы жок эмес. Кененирээк Айпери Самат кызынын репортажы. Ушул күндөрү Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуу дүйнөдөгү массалык маалымат каражаттарынын башкы темасына айланды. Бирок фейктер, такталбаган маалыматтар кадимки көрүнүш болуп калды. Мисалы, ошол эле тажик маалымат агенттиктери социалдык тармактын колдонуучулары ачык эле жалган кабарларды таратып жатканын көрүүгө болот. Алсак, бул сүрөттө атышуудан кийинки кыргыз аскерлери экени белгиленген. Бирок ал июнь айында Тажикстандагы селден кийин тартылган. Мындай жала жапкан маанайдагы аракеттер толтура. Окуяга таптакыр тиешеси жок сүрөттөр коюлган жалган маалыматтар да тарап жатат. Дагы бир мисал, Тажикстандын жалпыга маалымдоо каражаттары тажик тарап деген сөздү кыргызга алмаштырып, акылга сыйбаган кадамдарга барышууда. Алар Кыргызстан Баткендеги айылдарын өздөрү атып жатканын айтып, күнөөнү оодарып жатканын өкүндүрөт.
Kırgızistan'a gidiyoruz. Sınırda tansiyon yüksek. Muhafız birlikleri arasındaki çatışmaların ardından. Ага карабай кабарларды бейтарап чагылдырган ЖМКлар бар. ТРТ-Аваз былтыркы жаңжалдан кийин түрк өкмөтүнүн колдоосу менен курулган турак жайлардын өрттөлгөнү боюнча баяндап, жашоочулар үйү жок калганын чагылдырган. Баткен облусунун Лелик районундагы интернационал айылында тажик аскерлери дүкөндөрдү тонуп, тиричилик техникаларын алып чыгып бараткан тасманы жарыялады. Ушул эле ТРТ-Аваз тажик аскерлери Ош облусунун Чоң Алай районуна кантип басып киргенин да көрсөттү. Алар даярданып келген да бугач, даярданып келген айтылып атпайбы, буга бир айдан бери даярданып аткан, бул жөндөн эле болуп чыккан жок да. Ошондуктан булар маалымат согушун, мындайча айтканда баягы социалдык тармактарда, массалык маалымат каражаттарында да биринчи таркатып ишти да, ошо Кыргызстан биринчи кол салды деп. Ал эми Евроньюз Тажикстандын чек ара айылдарына куралдуу күчтөр чабуул койгонун жарыялады. Көп өтпөй кайра тажик тарап Баткенди аткылаганын билдирди. Ушундай эле бир жактуу маалыматтарды массалык маалымат каражаттардын чагылдырууда. Изилдегенге аракет кылдым, өзүм дагы уже таркаттым. Мисалы Жазира каналы болсо, ал айтып атат, ошо кыргыз тарабы ошол Тажикстанды биринчи баштады деп күнөөлөп атат депчи. Ал мындай бир тараптуу оюн айткан жок. Мисалы Тажикстан баштады же Кыргызстан баштады деп, Кыргызстан маалымат бергенге жараша ошо маалыматка таянып айтып атат да, Кыргызстан Тажикстанды күнөөлөп атат, себеби Тажикстан башталды депчи. Ошондуктан бул жерде маалымат согушу болуп атат. Маалымат согушу. Ошо ким биринчи эмени таркатса маалыматты, ошо бир мындайча айтканда башында бир жеңишке ээ болот сыяктуу көрүнүп атат да. Бирок бул баягы алар бизди ошо бир гана ошол кол салгандан тышкары ошо каралайлы деп дагы аракет кылып атышат. Бирок баягы чын ыйлет, бирок сынбайт деп коет эмеспи. Бул бир канчалык бир мөөнөткө, бир күн, 2 күндөн кийин. Ушундай эле бир жактуу маалыматтарды Россиянын ТАСС маалымат агенттиги чыгарды. Алар алгач биздин куралдуу күчтөр Тажикстандын чек ара айылдарына чабуул жасап улантып жатканын жарыялаган. Ошондой эле ТАСС Кыргыз тарап тажик тараптын ок атышпоо келишимин түзүп, сүйлөшүү баштоо сунушуна көңүл бурбаганын чыгарган. Эл аралык ЖМКлардын берген маалыматына байкоо салган медиа фонддор ак ыйлет, бирок сынбайт экенин эске салышат. Себеби дегенде ар кандай өлкөлөр бар, державалар бар. Ошол Кыргызстанга атайын ошол бул албетте бул эки өлкөнүн эле маселеси эмес. Ошол Кыргызстанга жана агрессияны, баскынчылыкты көрсөткөн өлкөнүн артындагы өлкөлөр бар. Аны колдогон, аны ошого тукурган деген божомолдор бар да. Мына ошондой өлкөлөрдүн медиа булактары албетте Тажикстандын расмий маалыматтарын көбүрөөк берип атканы байкалып атат. Ал жагынан бирок эми жана мен башында айткандай, эркин медиага, эркиндиги көбүрөөк өлкөгө көбүрөөк ишенет да. Жанагындай бүт бардык маалымат каражаттары мамлекеттин көзөмөлүндө, жана мамлекеттин гана пропагандасын кылган диктатордук өлкөлөргө албетте дүйнө коомчулугу ишенбейт. Кыргызстан менен Тажикстандын тынчтыгы, биримдиги биринчи кезекте эки өлкөнүн элдерине керек. Кандайдыр бир жолдор менен фактыларды тескери бурмалоо, терс аракеттерди жасоо абалды курчтууга гана алып келет. Айпери Самат кызы, Азамат Жапаков, Ала Той 24. Кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышууда теңир толук 4 аскер окко учту. Алардын бири 28 жаштагы Нурсултан Жакупбеков өзү туулуп өскөн айылында акыркы сапарга узатылды. Мекен алдындагы ыйык парызын аткарып жатып, курман болгон баатырлар эч качан унутулбайт. Бала кезинен мекен чегин коргоону, аскер адамы болууну кыялданган Нурсултан Жаныбеков болгону 28 жашта эле. Ал Нарын районунун Оттук айылында туулуп өскөн. Тайманбастык жана өжөрлүк андагы башкы сапаттардын бири эле дейт уулун жоготкон атасы. Şu el жерин коргоюн деп балам şu өжөлөнүп ташы турган. Мен үйлөн деп, şu bir жылдан бери үйлөн деп келатканбыз, ошо командировкада болуп атып эле ушундай тагдырга түшүп келдик да. Нурсултан Жаныбеков 2015 жылдын декабрь айында мамлекеттик чек ара кызматынын 20-25 аскердик бөлүгүнө кызматка кирген. Ал Көк айгыр чек ара кызматынын улук аткычы, кийин улуттук кавалерс аткычы, андан соң Бөрү атайын даярдалган отрядынын улук чалгынчысы, көз катары болгон. Ушул жылдын 23 мартында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын 20-54 чек ара аскер бөлүгүнүн 6 атайын багыттагы тобунун улук чалгынчы аткычы кызматына дайындалып, Баткен облусундагы Разаков шаарына кызмат өтөө үчүн кеткен. Доске, сен ошакта жүргөн үчүн биз маякта тынч уктап жатабыз дечүбүз. Доске, сен үчүн сыймыктанабыз. Сен президенттин колунан грамота алган баласың. Доске, сен биздин көз катарыбызсың деп сыймыктанчубуз. Досубуз да бейиштен ооруп берсин, не дейбиз.
Нур-Султандын сөөгү кичи мекени Оттук айылында жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана чек ара кызматынын аймактык жетекчилери катышып, өлкөнүн эртеңки келечеги үчүн шейит кеткен мекен сакчысынын баатырдыгы эч качан унутулбай турганын, улуттун уулун тарбиялаган ата-энесинин кайгысын бүтүндөй журт тең бөлүшөрүн айтып, жакындарына кайрат тилешти. Нур-Султандын айылына кайрылат элем. Башыңыздарды бийик көтөрүп, сыймыктануу менен жүрүңүздөр. Анткени Нур-Султан өлүмгө, ажалга, окко тике карап, мекенин коргоп, октон учту. Чек ара кызматында жана аны менен кошо улук сержант Жаныбеков Нур-Султандын жакындарынын кабыргасы кайышып, жан дүйнөсү кайгырып, кырчындай өмүрү кыйылып, чыган уулунан ажырап олтурат. Кыргыз-тажик чек арасында каргашалуу окуянын негизинде комшу тарап капысынан куралдуу кол салып, куралдуу салгылашууда Кыргыз Республикасынын бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоп, кыргыз элинин намысы үчүн чегинбестен аскердик антына бекем туруп, чек аранын четинде баатырларча көз жумду. Кыргыз-тажик чек арасында өлкө бүтүндүгү үчүн жан берген аскерлердин катарында Нарын облусунан Нур-Султан Таалайбеков менен катар Абсамат Жекшенбеков, Мирлан Какиев жана Бейкут Алмазбек уулу болгон. Норuz Аблаев, Алато 24, Нарын облусу. Тажик тараптын куралдуу кол салуусуна каршы туруп, элинин тынчтыгы жана коопсуздугу үчүн жанын берип, эрдиктин, туруктуулуктун жана өз мекенине берилгендиктин чыныгы үлгүсүн көрсөтүп, баатырларча курман болгон азаматтардын сөөгү ушул күндөрү жерге берилүүдө. Алардын эң жашы 19га жаңы чыкса, айрымдары 30 жашты жаңы баскан. Өлкө өз баатырларын унутпого, элестерин жүрөктө түбөлүккө сактоого тийиш. Чек арадагы кагылышууда каза болгон аскерлер. Айбек Ысманов Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматында 2010 жылдан бери иштеген. Өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн кароол башчысы Баткенде өз милдетин аткарып жаткан учурда окко ушту. 35 жаштагы лейтенанттын артында 3 баласы калды. Алишер Набиев Лейлек районунун Колунду айылынын тургуну, 22 жаштагы аскер кызматкери УКМКнын чек ара кызматында келишим менен иштеген. Аман Балыкчиев 20 жаштагы жоокер Баткен районунда окко учту. Абсамат Жекшенбеков Нарын облусунун Атбашы районунун Терексуу айылынын тургуну, Маргун айылындагы жаңжалда ок тийип каза болгон. Аскердик институтту бүтүргөн октябрь айында эргүүгө чыгып, Баткенден келмек. 2 ай мурда улук лейтенант наамын алган. Ачылбек Ташбеков 39 жаштагы аскер кызматкери Баткенде тажик аскерлердин огунан жаракат алып каза тапты. Баатырбек Райымбек уулу чек ара кызматынын Бөрү атайын багыттагы отрядынын курамында кызмат өтөгөн. 42 жаштагы Баатырбек 2014 жылы мамлекеттик эрдик медали менен сыйланган. Баяман Акылбек уулу Жалал-Абад облусунун Алабука районуна караштуу Жапасалды айылында 1995 жылы туулган. Ал Баткенде аскердик милдетин өтөө учурунда душмандын огунан шейит кетти. Бейкут Алмаз уулу Нарын районунун Эчкибашы айылынын тургуну, улук лейтенант. Бектур Ислам уулу 21 жаштагы жоокер аскер бөлүктүн Лейлек көзөмөл өткөрүү пунктунун улук көзөмөлдөөчүсү, прапорщик. Ош шаарында туулган, артында 2 баласы калды. Даниэль Жапаров Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Жоон Күнгөй айылынын тургуну. Баткенде кызмат өтөп жатып окко учту. Дастан Анарбеков Талас облусунун Карабура районунун Аманбаев айылынын тургуну. 21 жаштагы жоокер куралдуу күчтөрдүн аскер институтун аяктап, быйыл Баткен облусундагы чек ара кызматына бөлүнгөн. Жаныбек Якубов 1997 жылы Маргун айылында туулган. Лейлек районунун аймагында Жаныбек бараткан ок дары ташыган аскердик унаага тажиктердин миномету тийип,
ошол жерден жан берген. Илимбек Мурзаев 1995 жылы туулган, аскердик кызматта жүргөнүнө 5 жылдан ашкан. Баткенде тажиктер желегин илген мектептин ичинде болгон. Денесинин 5 жерине ок тийген, артында 3 айлык кызы калды. Манас Батырбеков 27 жаштагы лейтенант, Ички иштер министрлигинин 707 аскердик бөлүгүндө кызмат өтөгөн. Аксай айылында каза болду. Мирлан Какеев Нарын районунун Куланак айылынын тургуну, катардагы жоокер. Мухтарбек Сулайманов 25 жаштагы лейтенант, Самаркандек айылында кызматын өтөп жатып жарадар болуп, Разаков шаарындагы ооруканага эс үчүн жоготкон абалда келип каза болгон. Мухтарбек ушул жылдын июнь айында үйлөнгөн. Нурбек Баратов 2003 жылы Сүлүктү шаарында төрөлгөн. Апрель айында келишимдик негизде кызмат өтөөгө киришкен. 19 жаштагы аскер Кулунду тозотунда көзүнө ок тийип шейит кетти. Үй бүлөнүн жалгыз уулу, 2 карындашы калды. Нурсултан Жаныбеков Нарын районунун Оттук айылынын тургуну, улук лейтенант. Буга чейин президенттин ардак грамотасы менен сыйланган. Эламан Ураимов 1993 жылы Ош облусунун Алай районунда туулган. Туткунга түшкөн учурда өзү менен кошо гранатаны жардырып, 6 тажик аскерин ала кеткен. Кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышууда каза болгон Бекмырза Шарабидин уулу менен Гүлжигит Бектенов акыркы сапарга узатылып, туулуп өскөн кичи мекенде жерге берилди. Алар Нокен районунун тургундары эле. Бекмырза менен Гүлжигит мекенде коргоодо тайманбас эрдигин көрсөтүшкөн. Бул күнү Бектеновдордун үй бүлөсү оорду толгус оор жоготууга учурап отурат. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда каза болгон Гүлжигит Бектеновду акыркы сапарга узатышууда. Гүлжигит менен ата-энеси, бир туугандары 16 сентябрь күнү телефон аркылуу сүйлөшүп, ал жай сурашкан. Эртеси суук кабар келип, чек арадагы куралдуу кармашта каза болгону кабарланган. Гүлжигит үй бүлөдө 11 туугандын 4-үнсү болчу. Артында жубай менен 2 айлык наристе кызы калды. Кызыма звонок кылган экен. Апам жакшы карагыла, апасы оорубат эле да, больницадан жакында чыгып келдилер. Атама салам айткылам, мен мундан бери муна связь жок бизде. Анан өзүм чыгам деген экен. Ошо болду да. Мүнөзү жакшы мүнөз болчу. Кеңпейил. Адамга жакшылык кыла турган. Инсан болчу. Эмне кылабыз, айга жок. Башыбызга түшкөн экен. Мына ушунан баламды жоготуп отурам. Гүлжигит жаш чагынан мекен коргоочусу болгонду кыялданчу. Казакстанда Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара академиясына тапшырып, билим тарбия алып, жогорку аскердик окуу жайын ийгиликтүү аяктаган. 2017 жылы Баткен облусунун Лейлек районундагы 20-21 аскер бөлүгүндө атайын дайындалган бөрү отрядынын 1-тобунун командири кызматынан баштаган. Кийин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын Нарын шаарындагы 20-25 аскер бөлүгүндө офицердик кызматтарда кызмат өтөгөн. Кыргыз Республикасынын даңк медалы жана башка сыйлыктар менен сыйланган. Гүлжигит Баткен облусуна барып, Достук чек ара заставасында кызмат өтөгөнүнө 4 айдын жүзү болгон. Өзү оор, мындай ал життен үлгү алсак болчу дейм алайын. Мындай баарыбыз тең караган. Айтчу ал кичинекей кезибизден балалык кыялыбыз болчу бул. Чек ара кызматында иштейбиз деп. Чогуу көтөрүлөбүз, чогуу өсөбүз, бизден кийинкилерге да үлгү болойлу деп. 3-4 күн эле болду сүйлөшкөнбүз. Ушундай анда да ушул ойлорун айтып, досум могу октябрда өргүгө чыгып барам. Ошондо жолугабыз деп. 1 ай болду, 1 ай мурда кыздуу болгон. Кызына дагы 3 күнгө эле өргүгө келип туруп эле, кызын көрүп эле кайра кеткен. Ал эми чек арадагы куралдуу кармашууда каза болгон Бекмырза Шарабидин уулу 9 октябрда 26 жашка толмок. Аскерден келсе уулун үйлөп той берүүгө камынып жүргөн ата-энеси менен бир туугандарынын тилеги ишке ашпай, эминтип кайгы муңга батып, Бекмырзаны жоктоп отурат. Ой, мен ыйлатып кеттиң, ана ыйлатып тосуп алдымбы. Койдасы ооба, сойкаларды алып отурат элем, той болот деп.
Apa dep görüp kettin ele go, görüp kettin ele go balam ay. Oy altınım ay, ben çırağım elen go. Oy sen dep taşap jüreterem go, apa men dep taşaң dedin ele go. Oy sen dep jakşı oldum ele go. Oy başını izlep ketesin, sen orduna men gitpeymi balam ay. Görgen adamdın gözü toya turgan ukan bar ele. Oy patriot. Oy. Bar akıl esi gelişken. Çoğun adamdı kiçinertip koygonda hiç kimdin göңүлүн kалтырбаган. Sözün taap süylөгөн hiç kimdin göңүлүн kалтырган emес. Ey aylanayın ukamay. Ушундай бекиштей балдар Кыргызстанда көп болсун дейбиz. Элибиz, жерибиz тынччылыкта болсун. Мындан ары эч үй бүлө сыздабасын. Биздей болуп эч ким сыздабасын. Элибиздин тынчтыгын сактап, өзүнүн жанын аябап. Акыркы сапарга узатуу зыйнатында митинг реквием уюштурулуп, ага айылдаштары, жергиликтүү бийлик жана президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев катышты. Көзүнө жаш алуу менен Бекмырзаны эскергендер жасаган эрдиги эбегейсиз экенин белгилешип, ата-энеси бир туугандарынын кайгысын бөлүштү. Биздин Бекмырза энебиз азыр жогоруда айтып кетти, батырларча курман болду. Бул элибизди, жерибизди бүтүндүгүн сактайм деп, элибиздин тынчтыгын сактайм деп, өзүнүн антын аткарып, батырларча курман болду. Мен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин дагы терең кайгыруу менен көңүл айтты, ошону кабыл алып коюңуздар. Эми биздин Бекмырза инибиз биздин ар дайым жүрөгүбүздө калат. Баткен облусундагы чек арадагы куралдуу кагылышууда Жалал Абад облусунан жалпы 5 аскер кызматкери каза болду. Алардын 4-өө үй бүлөлөрүнө жеткирилип, бүгүн 18 сентябрь акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Осмон Гомсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу. Оштогу Баткендеги чек ара ачырынан каза тапкан 4 аскер кызматкеринин сөөгү жерге берилди. Мекен алдында ыйык парызын аткарган баатырлар тууралуу кийинки сюжетте. Душманга туруштук берип жатып, баатырларча курман болгон Эламан Ураимовдун эрдиги миңдеген кыргыз жаштарынын жүрөгүнө дем күч берди. Бүгүнкү күндүн чолпон байы аталууда. Ал 16 сентябрда башка офицерлер, жоокерлер менен бирге Достук айылында күжүрмөн тапшырманы аткарып жүргөн. Маалыматтарга караганда кыргыз жоокери агрессорлорду жок кылуу үчүн граната менен өзүн жардырган. Эламан Ураимов Баткен районунда жайгашкан аскер бөлүгүнүн командири болгон, бир үйдүн жалгыз уулу эле. Иши дегенде бар жокту таштап коюп барчу эле. Отпускада деле отпускадай болуп эс албады. Дайыма ишин отпускада болсо дагы ишке чакырсак ошол жерден туруп кетчү эле. Апа, балдарым иш калат ал жакта, ишим калат деп. Өзүнүн ишин аябай сүйчү. Атына заты жарашкан, элинин амандыгын ойлогон Эламан Ураимов 1994 жылдын 9 январында Кара Суу районунун Савай айылында туулган. Бишкек аскердик институтун аяктаган. 2015 жылдан бери Баткен облусунда аскер кызматкери болуп иштеп келген. Бир уул, бир кыздын атасы эле. Мээримдүү ата эле. Балдары менен дагы атасын жакшы көрчү эле. Атам сагындым, атам качан келет, атам менен сүйлөшөм деп телефонду сүйлөшүп турушчу эле. Ал эми жоокер Муктарбек Сулаймановдун өз алдынча түтүн булатып, үй бүлө куруп жашай баштаганына 1,5 айда боло элек болчу. Эми эле башына баш кошулду деп кубанып, келин жумшап отурган ата-эненин сүйүнүчү узакка созулган жок. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн, ушу Кыргызстандын жери үчүн өмүрүнүн аягына чейин өз милдетин аткарды. Мен балама ыраазымын, балам мага ушу эл кызматына жарап, душмандардын бир огу кыйып кетти, өсүп аткан чынарымды кыйып кетти. Муктарбек 5 уулдун экинчиси болчу. Ал 1997 жылы 27 декабрда Ош облусунун Алай районундагы Гүлчү айылында туулган. 1 жылдан бери мотоаткычтар батальонунун байланыш взводунун командири болуп иштеп жаткан. Биздин ушулундай жигиттерибиз бар экен. Биздин Кыргызстаныбыз кармалып турат, бийик болот, дагы мындан дагы өнүгүп өсөт. Ошондой эле иним көптөгөн максаттары бар эле. Эми ошол арты кайрылуу болсун, сапары байсалдуу болсун. Башка сөз айта албай калдык.
толықшып, то гүліндей толсоң болмақ. Топ жігітке қол башчы болған елең, қапсалаң ұшыл соғыш болбағында, келәчекте генерал болмақ білең. Бекболсун Рыспек уулу болсо, болгону 22 жашта эле. Кара Суу районунун Кызыл Абад айылында туулган. Үй бүлөдө 5 бир туугандын эң кенжеси болчу. 2021 жылы өз каалоосу менен чек ара кызматынын аскердик бөлүгүнө кызмат өтөө үчүн чакырылган. 1 айдан кийин аскердик кызматын аяктамак, үйлөнүп турмуш курам деген ниети аткарылбай калды. Дүйнөдө тынч болсун, элибиз тынч болсун. Согуш болбосун. Мен өзүм дагы ошо мен жігіттердігінен көрдік, біз ошо алып партизандықтан жүрдім 45 күн. Полный немени билем да. Кыргыз-тажик чек арасында курман болгон Бектур Ислам уулунун сөөгү өзү туулуп өскөн айылында жерге берилди. 31 жаштагы Бектур Ош шаарынын Жапалак айылында төрөлгөн. 2008-2009 жылдары Жалал Абадта армияда кызмат өтөп, 2011 жылы чек ара кызматына келишимдик негизде кызмат өтөөгө кирген. Артында 2 баласы кош бойлуу келинчеги калды. Сагам не керек десе, мага эчтеке кереги жок. Мен Бектурда он досум бар. Ушуга жардам бергиле дептир. Бишкектеке албала. Азыр келип ушу тагасы ушу мен аманатым жетип коюн деп келдилер. Ошондон мен Бектур ушу элдин кызматын кылган ушу жакшы жигит, эр жигиттерден болсо керек деп ойлойм. Жокерлердин мекенине жасаган эрдиги кыргыз элинин тынчтыгы үчүн өмүрүнүн акырына чейин кылган кызматы төөлүккө сакталат. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Алато 24, Ош. Тажик куралдуу чабуул учурунда өз кызматын аткарып жатып, баатырларча курман болгон Айбек Ысманов акыркы сапарга узатылды. Ал өзгөчө кырдаалдар министрлигинде эмгектенчү. Учурда адамдардын өмүрүн сактап калып, бирок өз өмүрүн мекенде бейкуп жашоосу үчүн андаган лейтенант жөнүндө кабарчыбыз эмнелерди айтып берет, назар салалы. Элбек тетик элге кызмат кылууну эңсеген мекенчил жигит эле. Айбек Ысманов жакындарынын эсинде дал ушул боюнча калат. Ал тажик куралдуу чабуулуна каршы өзүнүн кызматын аткарып жаткан жеринен баатырларча курман болду. Анын сөөгү өзү туулуп өскөн Баткен айылында жерге берилди. 35 жашыдан ааламдан өттү. Ошо МЧСке ишке кирип, өзүнүн немесинин милдетин аткарып, элдерге тополоңду бая эмелер адамдарды чыгарып, эч жака кетпей өзүнүн милдетин аткарды. Лейтенант Айбек Ысманов Баткен районунун Баткен айылында 1987 жылы туулган. Ал 2010 жылдын май айынан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын Баткен шаардык жана райондук бөлүмүнүн номер 26 аскерлештирилген өрткө каршы кызматынын куткаруу бөлүгүндө кызмат өтөп баштаган. Чала максаттарын мага айтып кетти да, апа келем сүйлөшөбүз деди да. Ой, көрсө бул батыр болом деген экен да. Бейишке аттанып калган экен да. Аттанган жолуң байсалдуу болсун балам. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Айбек Ысманов 16 сентябрда макачылык менен өлтүрүлгөнүн кабарлашкан. Министрлик өз кызматкеринин артында калган балдарына жана жубайына колдоо көрсөтөөрүн белгилейт. Бул баланын артында өчүрбөйбүз. Бул баланын артындагы калып кеткен 3 уул баланын артынан биз сөзсүз көмөк көргөзүп, окуу жайына чейин, баштан аягына чейин биз ошо жардамыбызды көргөзүп чыгабыз. Жаш аялы, ата-энеси чоң оор жоготууга учурагандыктан биз дагы бул ушундай оор жүктү кыйналып көтөрүп турабыз да. Куткаруучу лейтенант Айбек Ысмановдун артында 3 уулу жана жубайы калды. Анын эл үчүн жасаган эрдиги эч качан унутулбайт. Бактыгүл Султанбек кызы, Руслан Сабатаров, Алато 24. Кадырман телегерүүчү, чагымчыл аракеттерди ээрчибей расмий маалыматтарга ишенүүгө чакырабыз. Ушул жана башка кабарлар КТРК чекиткечи сайтына биздин Instagram, Facebook баракчаларыбызга жана YouTube каналыбызга жайгашты. Аныктан социалдык тармактардагы баракчаларыбызга катталып, андагы кабарларды бөлүшүү менен расмий маалымат таратууга көмөктөшүңүз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Амандыктан көрүшкөнчө.